Эфирде 22 сентябрьға алынған жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Республикалық штаб елі көп жоғалған жерлерде бетқап тағынуға чақырды. Қазақстан Қырғызстанға электр энергиясын қайтара баштады. Оренбург облысына 3200-ге жақын қырғызстандық жоғалып қалды. Ушул жана башка жаңалықтар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 сентябрда Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орунбасары Алексей Аверчукту кабыл алды. Ал өлкөгө соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынына катышуу үчүн делегацияны баштап келген. Жолугушууда Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги жөнүндө пикир алышуу болду. Президент өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга көрсөткөн колдоосу, гуманитардык жардамы, орто жана чакан бизнести колдоо үчүн Евразиялык фонддун линиясы менен $100 миллион жеңилдетилген насыя бөлгөндүгү үчүн орус тарапка ыраазычылык билдирди. Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орунбасары Алексей Аверчук коронавирус инфекциясына каршы россиялык вакцинаны Кыргызстанга жеткирүү маселеси артыкчылыктуу тартипте карала тургандыгын кошумчалады. Адамдар жыш чогулган жерде жарандар милдеттүү түрдө беткап кийүү режимин жана санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чараларын камсыздоого багытталган башка чараларды сактоосу керек. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылды. Кеңешменин жүрүшүндө белгиленгендей, бир катар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө коронавирустук инфекцияны жугузгандардын саны жогорулап жаткандыгы байкалууда. Дүйнөдөгү түзүлүп жаткан кырдаалды эске алуу менен атамекендик саламаттыкты сактоо тутуму жана башка мамлекеттик органдар коронавирустук инфекцияга кабылгандардын саны жогорулашы ыктымалдыгына даяр болуусу керектиги айтылды. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков тармактык мамлекеттик органдарга, анын ичинде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине коронавируска каршы күрөшүүдөгү жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтөө жана эпидемиологиялык абалды жакшыртуу чаралары боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 45.542-ге жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 71 жаңы учуру катталды. Бишкекте 4, Ош шаарында 2, Ош облусунда 17, Баткен аймагында 20, Жалал-Абад жергесинде 13, Нарында катталган жок. Ал эми Талас облусунда 2 учур, Чүй өрөөнүндө 8, жана ошондой эле Ысык Көл облусунда 5 учур катталды. Акыркы сутка ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 114 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айкандардын жалпы саны 41.796-ны түздү. Жыйырма 22 сентябрь күндөрү Бишкек шаарынын Газпром Кыргызстан мектебинде аралыктан видео көзөмөлдөө менен онлайн режимде жогорку класстын окуучулар арасында математика боюнча дүйнөлүк олимпиада өтүп жатат. Олимпиада жыл сайын ар кайсы өлкөдө өткөрүлүп, ага 100дөн ашуун өлкө катышат. Олимпиада эл аралык математикалык олимпиадалык кеңешинин ыйгарым укуктуу өкүлү Медоубек Кунгоджиндин байкоочулугунун астында өткөрүлүүдө. Кыргызстандын улуттук курамасынын машыктыруучусу Ишматов Махамаджан 61-чи эл аралык математикалык олимпиада сентябрь айында Санкт-Петербург шаарында өтмөк. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу олимпиада аралыктан өткөрүлүп, ар бир катышуучу берилген тапшырмаларды өз өлкөсүндө онлайн түрдө аткаруу шарты коюлган. Электр алмашуу боюнча келишимге ылайык Казакстан 21 сентябрдан тартып Кыргызстанга электр энергиясын кайтара баштады. Улуттук энергия холдинг кабарлагандай, 2020 жылдын июнь-август айларында Кыргызстан Казакстанга 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын берди. Казакстан ушунча көлөмдө кайтарат. Эки өлкө ортосундагы келишим 23 июнда түзүлгөн. Улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров бул жылы суунун аздыгына байланыштуу Кыргызстан Казакстандан кыш мезгилине 500 киловатт-саат электр энергиясын импорткылаарын билдирген эле. Учурда токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14,9 миллиард кубометрден тегерегинде экендиги айтылууда.
1 жыл мурун 17-19 миллиард кубометр болгон түндүк электр ишканасы кышында электр тартыш болушу мүмкүн экендигин кабарлаган. Ал эми Кыргыз өкмөтү суу тартыш болоорун жыл башында божомолдогон эле. Бишкек мэриясы коронавирустун экинчи толкунунун башталуу коркунучуна байланыштуу күндүзгү стационарлардын даярдыгын текшерүүдө. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Вице-мэр Виктория Мазгачева Арча-Беши конушунда жайгашкан Газпром спорт комплексин Чокморов көчөсүндөгү номер 8 балабакчасын жана профессор Зима көчөсүндөгү номер 81 мектептин базасындагы стационарга барат. Жай айында вируска кабылгандардын саны өсүп кетип, Борбор калаада күндүзгү жана түнкү убактылуу стационарлар ачылган эле. Ооругандардын саны азайгандан кийин алар кайра жабылган. Өкмөттүн маалыматына караганда, сентябрдын аягында эл массалык түрдө вируска кабыла баштайт деген божомолдор бар. Ал эми бийлик жарандар санитардык жана гигиеналык нормаларды сактабай жаткандыгын белгилөөдө. Оренбург облусундагы Орус-Казак чегарасында Россиянын шаарларынан жана Башкыртстан Республикасынан келген 3200-дөн ашык кыргызстандык топтолуп турат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги маалымдады. Жакынкы аралыкта аларга Казакстан аркылуу жашыл коридорду уюштуруу пландалып жаткандыгы айтылат. Ошондой эле Оренбург облусунун жана Башкыртстандын жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ал жердеги кыргызстандыктарга шарт түзүү иштери жүрүп жаткандыгы белгиленди. Ушул тапта Россия тарап аларды акысыз түрдө жатаканаларга, балдар лагерлеринин аймактарына жайгаштырды. Мындан тышкары чатыр лагери түзүлгөн. Айрымдары мейманканаларга жана жатаканаларга жайгаштырылды. Жарандарга 3 маал бекер тамак берилип жаткандыгы айтылды. Ошону менен катар элчилик мекендештерге Казакстан чегарасын толук ача электигин эскертип, өз алдынча келип топтолбоого чакырат. Бишкектеги СИЗО-1 мекемесинин тергөө изоляторуна баңгизат киргизүүгө аракет кылышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик комитетинин 22 сентябрдагы маалыматы боюнча окуя кечээ эртең менен болгон. Чүй облусунун тургуну гамбургер алып барган. Аны СИЗО-1 мекемесине кармалып турган жаран алмак эле. Баштыкты текшерүү учурунда мекеменин кызматкерлери шектүү затты байкашкан. Целлофан баштыктагы заттын салмагы 13 граммга жетет. Ушул эле күнү кечки саат 6 чамасында түнкү нөөмөттөгү көзөмөлдөөчү сержанттан 9,5 миң сом жана 13 грамм кара куурай табылган. Топтолгон материалдар Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Кыргызстан партиясынын депутаттыкка талапкерлердин жолугушуулары бардык аймактарда өтүп жатат. Өткөн күнү Балыкчы шаарынын жана Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун айылдарынын тургундары эл үчүн деп аталган партиянын программасы менен таанышышты. Кененирээк кийинки материалда. Балыкчы шаарында 45 миңден ашуун адам жашайт. Союз мезгилинин урашы менен кайра иштетүүчү ишканалардын көпчүлүгү жабылды. Климаттык шарттарга байланыштуу айыл чарба жана туризмди өнүккөн жок. Анын негизги ресурсу адам капиталы болгондуктан шаардын мектептери жана лицейлери республикабыздагы эң күчтүү билим берүү мекемелеринин бири. Кыскасы жогорку жарандык жоопкерчилик жана өз шаарына болгон сүйүү балыкчылыктарды башкалардан айырмалап турат. Бүгүн алар тандоо жасашты. Балыкчылыктар Кыргызстан саясий партиясына добуш беришет. Кыргызстан саясий партиянын лидерлери, ишкер адамдар. Андан тышкары азыркы учурдагы Кыргызстан саясий партиясынын составында Кыргызстандын эң алдыңкы инсандары болгондугуна байланыштуу Ысык көл өрөөнүндө Балыкчы шаарында Кыргызстан партиясынын талапкерлери аябай көп добушту да колдойбуз деп элдер үмүттөндүрүп атат бизди. Тилек кылалы, үмүт кылалы, буюрса 4 октябрда жеңишке ээ болууга аракет кылалы. Кыргызстан партиясынын талапкерлери жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн билишет жана жакынкы 5 жылда чечүүнү көздөшөт. Чакан, орто, ири ишканаларды ачуу негизги милдеттердин бири. Өнөр жайдын өнүгүшү Кыргызстан саясий партиясынын эл үчүн программасынын маанилүү бөлүгү экендигин белгилейбиз. Элдин Кыргызстан партиясына мындай аябай ниеттери түз, жакшы, эл менен жолугушуулар өткөрүп атабыз. Элдердин көйгөйлүү маселелерин жеринде чечүү маселе болсо жеринде чечкенге аракет кылып атабыз. Жеринде чече албаган маселелерди Кудай буйрса өтүп барсак ошол жерден чечели деп убадабызды берип атабыз. Кыскасы мындай встречалар жакшы өтүп атат. Элдин мнениясы абдан жакшы партия үчүн. Кудай буйрса эл колдоп партия алга жылабызго деген ойдобуз.
Айыл чарбасынын көйгөйлөрү, тагыраак айтканда жер семирткичтердин жетишсиздиги, логистикалык борборлордун курулушу жана даяр продукцияны сатуу маселелери Ысык Көл облусунун Жетөгүз, Ырдык, Балтабай, Тилекмат айылдарынын тургундары тарабынан көтөрүлдү. Эрмек Маркыбаев, Кыргызстан партиясынын депутатка талапкер. Ал көптөгөн жылдар бою Казакстанда ийгиликтүү бизнес жүргүзүп келген жана ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн чыныгы жолдорун көрүп келет. Мындан тышкары, көпчүлүк айылдарда таза суу жок жана жергиликтүү жолдор капиталдык оңдоону талап кылат. Себеби тандыганым себеби бул Кыргызстан партиясына көпчүлүк ишкерлер иштеп атат. Булар маңдай тери менен, ак эмеги менен иштешип, таап, жумуш орундарын түзүп, налог, соцфондун төлөп иштеп атышат. Ошон үчүн тандадым. Белгилей кетсек, Кыргызстан партиясынан депутатка талапкерлердин мындай жолугушуулары өлкөнүн бардык аймактарында өтүп жатат. Алдыда 23 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.